Саламатсыздар жолдоштор. Саламат, Оңуз, жолдош, генерал. 20 декабрь улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин жана ардагерлеринин күнү же кесиптик майрамы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн, эгемендикти коргоо жана өлкөнүн коопсуздугун сактоо атайын кызматтагылардын негизги милдеттеринин бири. Күжүрмөн эмгекти талап кылган жоопкерчиликтүү жумуш болуп саналат. Мындан улам бул дата коопсуздук кызматындагылардын маанилүү күнү болуп эсептелет. Биз үчүн айрыкча ветерандар үчүн өзгөчө майрам. Себеби бул майрамды биз жыл бою күтүп, тынчсыздануу менен кабыл алып майрамдайбыз. Себеби бул көп жылдардан бери бир традицияга айланып, бир биз жакшы көргөн өзгөчө майрамдардын бири болуп калган. Соңку 2 жыл аралыгында УКМКнын жаңы имараттары салынып, материалдык техникалык базасы жаңыртылып, кызматкерлерге шарт түзүлүүдө. Ар бир имараттын курулушунан ачылышына чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү көзөмөлгө алып, жыл ичинде бир нече имараттары пайдаланууга берилди. Мындай демилге өз кезегинде УКМКнын ардагерлеринин алкоосуна татыган. Чындап келгенде мурун ыйлагын келчү. Жанагы биздин сотрудниктердин иштеген жерин көрүп, алардын ошо шартын көрүп, азыр кайра айлагыбыз келет сүйүнгөнүбүздөн. Чын эле, абдан сонун болуп атат. Эми Кудай буйруса, ушунчалык шарт түзүлгөндөн кийин балдарыбыз, сотрудниктер жакшы иштеп берсе. Камчыбек Кыдыршаевич келгенден бери теге вообще мындай айтканда укмуш күчтүү темп менен өзгөрүлдү. Бирок ушу 2 жыл ичинде бизде бир өзгөчө бир чоң бурулуштар болду десем жаңылышпайм. Себеби мына оперативдик иштер боюнча мамлекеттин коопсуздугун, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоодо дагы жакшы иштер жүрүп атат. Буну биз ушул азыркы келилген жаңы жетекчиликтин бир аракети, ошолордун бир уюштургуч деңгээлинин болгону деп биз эсептейбиз. Акыркы жылдары Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ишмердүүлүгүн жакшыртуу жолго коюлуп, айтылган маселелер иш жүзүндө аткарылып келе жатканы коомчулукта айтылып келет. Коррупциялык схемалар аныкталып, аткезчиликке, экстремисттик топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлуп жатканы баса белгиленет. Бул улуттук коопсуздук комитети деген нерсе, бул ар бир көз карандысыз мамлекеттин эң негизги мындай бир атрибут болуп эсептелет. УКМКнын кызматкерлерин өтө жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүп атат. Жана мыйзамсыз чек-аралардан өткөн, мыйзамсыз документтерди ырастаган, анан кийин өз алдынча баш бербей чек-араларды бузуп, жанагындай контрабанда деп коебуз. Контрабандаларды алып өтүп атат ар жака бер жака. Ошолордун баардыгын биздин ички иштер кармап атат. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен президент Садыр Жапаров куттуктады. Ал өлкө бейпилдигин камсыздоо, тынчтыкты сактоодо эмгек сиңирген ардагерлерге ыраазычылыгын билдирип, кызматкерлерге каалоо тилегин жолдоду. Сиздер эгемендүү мамлекетибиздин коопсуздугун, конституциялык түзүлүшүн жана аймактык бүтүндүгүн ички жана тышкы коркунучтардан коргоо үчүн тыным албай кызмат өтөп келе жатасыздар. Мындай ары жоопкерчиликтүү, ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип каармандыкты, тайманбастыкты, керек болсо жанын аябаган эрдикти талап кылат. Улуттук коопсуздук кызматкерлеринин майтарылбас курч мүнөзү, ата мекенге берилген мекенчилдиги калың эл, калайык журтубуздун, айрыкча чек ара аймактарында жашаган жарандарыбыздын эртеңки күнгө болгон ишенимин арттырып, алардын коопсуз жашоосун камсыздайт. 20 декабрь Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин күнү катары 2007 жылдын 12 апрелинде өкмөттүн токтомуна ылайык бекитилген. 1917 жылы Орусияда падыша бийлиги кулатылып, ошол жылдын 20 декабрында жалпы Орусиялык өзгөчө кырдаалдар комиссиясы түзүлгөн. Коопсуздук
коопсуздук кызматкерлеринин күнү Кыргыз мамлекетинен сырткары Армения, Орусия жана Белоруссия өлкөлөрүндө расмий түрдө бекитилген. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.